Bir жылдан бери мына Бектур агай жылы деп жарыяланган облусубуздун аймагында ошол бардык мен азыр Талаш шаардык, райондук бардык билим берүү мекемелерине топтолуп өзүмдүн докладымды, жыйынтыктоочу докладымды окуп 2023 окуу жылы Талас облусунун жалпы билим берүү мекемелеринде жарыяланган Бектур агай жылы боюнча жалпы маалымат. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө 2021 жылдын 29 январындагы номер 1 жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 1 октябрындагы Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн номер 510 топтомундагы Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесинде өткөрүлгөн мугалимдердин курултайында чыгарылган чечимди колдоп, ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 2022 жылдын 28 мартындагы 69 Б буйругун аткарылышы жөнүндө Талас билим берүү усулдук борбору облус аймагындагы жалпы билим берүүчү мекемелери боюнча Бектур агай жылын жыйынтыктоо максатында өткөрүлгөн иш-чаралар маалымдамасы. Бектур агай жылынын алкагында облус боюнча шаар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчылары менен жыйын өткөрүлүп, жалпы билим берүүчү мекемелеринде иш пландар түзүлүп, облустук деңгээлдеги семинарлар байма-бай өткөрүлүп келди. Ошону менен катар ар бир мектептерде Бектур агайдын усулдары боюнча бурчтар уюштурулуп, буклеттер, дубал газеттер, ошондой эле тегерек отурумдар, дил баяндар, ачык тарбиялык сааттар үзгүлтүксүз иштер жогорку деңгээлде өтүп келди. Элге журтка төбөсү көрүнгөн биздин сыйлуу конокторубуз келип отурат. Анда эмесе сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын төрагасы Осмоналиев Каныбек Осмоналиев баш болгон конокторду чакыртып келиңиздер. Такта сиздерге келиңиздер. Меймандарыбызга кол чапкыр карачы. Бар бербет аягына чейин отуруп кол чапкыр берип отурушты. Эмесе мына бул сөзү Кочмек пакеттики обону Эркин Каймуртуку из калтыр чыгармаларына коюлууга чакырыңыздар. Кол чалкыбата коюңдар, урматтууларым. Бектур агай деген мынау төшпектер куттуу болсун, Каныбек Осмоналиев ийгилик каалайбыз. Эми жана атын атаса бут сүйнөтөт, атын атаганда бул эжекебиз кечирип жаңы келип калыптыр. Анда атын атайды дагы Каныбек агайыбыздын өз колунан тапшыртып коёйду. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Ардак Грамота Тилекматова Жумагүл Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилине кошкон зор салымы үчүн сыйланат. Bir eserke sürekli çıkıp koyalım. Hafta altı mek. Kanыбек агай Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Аларман колун берерман деген жакшы сөз бар да. Бул эзелден келген жакшы сөз. Сиз биздин көңүлүбүздү көтөрүп, биз эмес жалпы Талас облусунун көңүлүн көтөрүп, жакшы тилек менен, жакшы ой менен кубантып кеттиңиз. Анан агай дагы сиздерди ушул улуу жолдон келип татынакай болуп бүгүнкү мааракеге катышып бергениңизге рахмат айтып атат. Анан чакан эмебиз бар эле, биздин дагы даярдаган белектерибиз, биз дагы ошону тапшырып койсок деген ойдобуз. Өзүңүздөр туура багамдагандай, бул
Sarmerden ikinci jolu bolup atat. Birinci jolu 2008-yılı. Ушул 2008-yılı bolup, ошондо тай баштаган 9 байге сайылып, мен жаңылбасам 40-тан ашык мугалим агайга бүгүнкүдөй кеңешчи болуп, шакирт болуп, алар дагы сыйлыктардын ээси болгон. Арасында алгандар дагы бүгүн көрүп мен кубанып отурам. Ал эми бул экинчи жолку Сармерденибиз. Ушул Сармердендин жыйынтыгы 4-февралда 2000 Балыбаева Венера Кенжебековна, Талас районунун Сейиталиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Озекеева Асыл Самарбековна, Талас райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси, Сулайманов Чокойбек Мырзабекович, Нанаев атындагы Арал орто мектебинин тарых сабагынын мугалими 2023 жылдын 20 апрелинен тартып Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын коомдук башталыштагы кеңешчилери болуп дайындалсын. Төрага Камилет Осмалиев. Урматтуу мекендештер, азыркы эки менин коомдук баштагы кеңешчилерими биз өзүбүз Бишкекке чакырып, ошол жерде баягы салтанаттуу документтер тапшырабыз. Эмелер боюнча, бүт республика боюнча ушундай бир форум кылабыз. Буюрса июнь айында. Эми үчүн Ömürlördü şart kılıp, kırsık bolboy elimde, Жақшылыкка куш болsun. Бүгүнкү Виктор агай сиздин, Маракемиz дайым кут болsun. Кыргыздын жолун улантып, Сармерденге чогулдук, Өнөрлөрүн көрсөтүп, тартуу кылат сиздерге, анда эмесе чогулуп, көңүл буруп туралы, шаңга бөлөп кечени, оюн сокту куралы. Эл мугалими Бектур Исаковдун чыгармачылыгына тазим кылалы. Ырдабайны. Oturmanlar tim, kolçak olası. Hareketli. Kolçak koşta oturalım. Ana. Asmanda tulu aygana, aydalı parat jaygana, Çığırasınday tizilgen açığının tavşanlar jaygana, Börük koşup durat tarasınay ökşiler akı daylana, Börük koşup durat tarasınay ökşiler akı daylana. Karabara rayonu, Kolçaklı'dan Karabara rayonuna birinci sıralımızdan veresiz. Evet savunmatlılarım, hazırlıklı sizlerden bolğon Sarmeden taynaştık. Benim kesipteşim Güldebe Kulpura aldığınızda duran Güldura Alpara bir Kolçak koyular.
Чоң рахмат агай. Талас району менен Манас районуна болдук. Анда эмесе Бакай-Ата жана Кара-Буура райондору чамдаңыздар. Ийгилик Бектур агай жылынын 7-октоочу салтанаттуу кечесин ачык деп жарыялаганыбызга бир нече сааттар өттү. Экинчи бөлүгүнө кезек келди. Бүгүнкү биздин Кара-Буура жана Бакай-Ата районунун мугалимдерине калыстар тоон шайлап алалы. Рамис мырза, келип койсоңуз сизди сыйлап коелу. Агайдын колуна кол, бутуна бут болуп ушул жерде чуркап, анан спонсорлук иштер жасап аткан, ала китептердин чыгышы, медальдардын чыгышында өзгөчө чоң ролду ойногон эки баласын, бирөөсү кызы, бирөө баласын чакырып коелу. Булар агайдын инисинин балдары Сыдыков Жакыптур мырза, Амантурович жана Сыдыкова Кундуз Амантуровна. Сиздерди чакырабыз, келиңиздер. Самареза кандай элестер, Гүлмүреза, ата көп убакытты алып кетти окшойт. Анда Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, мен бул жердеги атын аталган фамилиядагы эжекелер бул жакка келе бересиздер. Азыр катар менен окулат. Азыр менин колумда Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүндө кызматкерлер, жалпы билим берүүчү мекемелеринде иштеген мугалимдердин төш белгилеринин бул жерде тизмелери бар. Ошол аты аталган эжекелер акырын келип, бул жактан белеңиздерди алып кете берсеңиздер болот. Какова Гүлнар эжеке, Аттокурова Жыртыза эжеке, Сазаева Залима эжеке, даяр турмуш. Сазаева эжеке келиңиз. Кылычбекова Венера эжеке. Сейдикеримова Динар эжеке. Дүйшабиева Ализат эжеке. Керимбаева Ладина эжеке. Дарданов мектебине болуш керек, жакында эле барып өзүбүз катышып келгенбиз салыктарынын. Ладина. Жайчыбек кызы Гулир эжеке. Бакай-Ата районуна келип баштайсыңдар. Каратаева Дамир эжеке. Кондубаева Нургул эжеке. Гүлсүн Дүйшалиева. Ояққа кирип кетпесеңиз, башыңыз кирип кетип отурса, бизге аркараак токтотуп коесузбу? Бүткүн аланга Кыргыз деген имаратты куруп кетсе, айтар элем Бектур агайыбыз бүткүл Кыргыз элине Кыргыздын педагогикасы деген имаратты куруп кете алды. Чоң рахмат. Бүгүн негизинен бул иш-чаранын максаты Бектур агайыбызды, Бектур акебизди даңазалоо болчу. Ошон үчүн бир аз секундалар ашса
кичине көз чумуп коелу. Анткени ушунча жеңсек дагы, жеңилсек дагы адамдын көөдөнүндөгү жаткан бугу чыгып кеткени жакшы. Ага жөнүндө эмне демекчибиз? Кыргыз Республикасынын эл мугалими, мугалимдик тажрыйбасы, педагогика илимине сиңирген эмгеги өлкөбүздүн билим берүү системасында өзүнчө бир доор болуп калат. Агайдын басып өткөн жолу, педагогикалык гуманизмге сугарылган философиясы кийинки муундарга чоң сабак. Кийинки суроо. Биз калтыр бул дүйнөгө, ансызда өмүр кыска, атыңды айтып урба, иштериң болсун уста. Биз калтыр бул дүйнөгө, жакшылык ишиң менен, атыңдар жазышсын. Биз калтыр бул дүйнөгө, акыйкат сөзүң менен, эч качан ушак айтпа, көрбөгөн көзүң менен. Биз калтыр бул дүйнөгө, өлкер сезим менен, көңүлдү калтырбайлы. Кызмат мен, унутпай элиң жүрсүн, кетсең да бул дүйнөдөн. Биз калтыр бул дүйнөгө, атанын уулу деген, ашыкча гүл жыйнаба, ал кетпейт өзүң менен. Ашыкча гүл жыйнаба, ал кетпейт өзүң менен. Биз калтыр бул дүйнөгө, атанын уулу деген, ашыкча гүл жыйнаба, ал кетпейт өзүң менен. Ашыкча гүл жыйнаба. Тай баштаган 9 байга сайылып, мен жаңылбасам 40-тан ашык мугалим агайга бүгүнкүдөй кеңешчи болуп, шакирт болуп, алар да сыйлыктардын ээси болгон. Арасында алгандар да бүгүн көрүп мен кубанып отурмун. Ал эми бул айткан пикирин кошуп кетсек болот. Ал агайдын сөзү боюнча Бектур агай биздин кыргыз педагогикасына ополтоодо иш жасаган. Агайдын жасаган иши бул агайды кыргыз баатыры деген наамына толук тартыптуу деп эсептеген. Ошондой эле бул кыргыз мамлекети өзүнүн эгемендүүлүгүн колуна алгандан бери бир нече тармакта кыргыз эл баатыры деген наамдар берилип атат дагы, бирок тилекке каршы ошо агартуу тармагында бир да мугалимге кыргыз эл баатыры деген наам берилбей экен. Мына ошол Гапыр агай өзүнүн Баткен районундагы мугалимдер жамаатынын өзүнүн мектебинин атынан мына ушул сунушту колдоп келген да. Бирок бул сунушту бир гана ал агай эмес, көп кишилер колдогон. Мына ушул сунушту президентибиз колдосо, биздин өкмөт колдосо, жогорку кеңеш колдосо, жана билим берүү министрлиги колдосо, биздин агартуу мугалимдердин арасынан бир баатыр чыкса, бул биздин мугалимдер үчүн өтө чоң сыйлык болот эле, биздин мугалимдер үчүн өтө чоң стимул болот эле.